Биз азыр сиздер менен менин 1-августта башталып 2 ай бою жүргүзүлгөн бизнес насаатчылыгында катышкан айымдардын результаттары менен бөлүшүшөт, кандай сезимдерди алышты, кандай бактылуулуктарды алышты да. Ага чейин дал ушул азыр мен сиздер менен тааныштырам. Бул жакта да 1 айым отурат. Бүгүн келип калыптыр өзү. Самаздарбы. Бул айым жөнүндө мен айтып кетсем, Азиз айым биздин трансформация курсуна катышып, ал жактан да сонун результаттарды алган. Жана ошондой эле биз жакында эле реалити шоу өткөргөн, реалити разбор өткөргөнбүз. Ошол реалити разбордо Азиз айым өзүнүн бизнесин разбор алган. Келгенден баштап кандай максат менен келди, кандай точка Асы кандай болгон, точка Бсы кандай болгон, ошолор жөнүндө азыр сиздерге кеңири айтып берет. Жана ошондой эле бул айымдын бүгүнкү күндөгү максаты дагы кичинекей максат эмес. Анда кеп сизде, сөз сизде, Азиз айым. Саламатсызбы болайын мен. Саламатсыздарбы. Мен аябай кубанычтамын бүгүн Заткан айым менен эфирде отурганыма. Я очень счастливая, я очень рада. Не каждому так везет дегендей. Баарыңарга ушундай бактылуулукту каалайм. Мен Заткан айымга биринчи жолу 8-июнда келгем. Ак Сарайга. 8 апрель тренингге келип, ошол жерден эле мен издеген таптым деп сразу эле курсуна жазылгам. Трансформация курсуна окуп, аябай жакшы результаттарды жараттым. Анан биз мындай результат десек эле чоң машина, үйлөрдү эле айтып өткөнбүз. Биз кичинекей результаттарды байкап баштаганда анан чоң результаттар келет экен да. Мен ошентип жүрүп бүгүнкү күндө буюрса жакшы результаттарды жаратып жатам. Реалити разборго келгенде мен 500 000 койгон болчу целдим. Мен буюрса бир айда 500 000 эмес 800 000 оборот жараттым. Кече жакында эле көп өткөн жок, анан бир айда эле болуп эле калды. 3 миллионго жасаганбыз разборду. Бүгүнкү күндө менин оборотум 1,9 миллион болду. Буюрса 2 миллионго жакындап калды. Аябай жакшы результат бул мен үчүн, потому что 0дон 2 айдын ичинде почти 2 миллион оборот. Аябай ыраазымын Заткан айымга. Психология жок Wildberries'те айтсаңыз, психология жок Wildberries'те иштеп. Психология жок Wildberries'те иштеп баштаганмын. Ал кезде окуганмын. Анан иштеп баштап мен банкрот болгонмун. Wildberries'те окугансыз? Wildberries'те окуп иштеп баштап банкрот болгонмун. Бүгүнкү күндө ошол баштап эле психология келип өзүмүздүн менен иштеп, бүгүн буюрса 2 миллионго чыгып жатат оборотум. Жана эмне максат менен келдиңиз бүгүн менин жаныма? Максатым ошол бизнесимди өркүндөтүп, масштабка чыгарайын деген максат. Буюрса цель 5 миллион. Цель көп эле миллион болот, буюрса да. Цель көп эле. Бирок я поняла то, что психология менен ушундай результаттарды жаратыш оңой экенин дагы. Мен буюрса бүгүн кандай эле? Премиум разборго жазылдым, который стоит 500 000 сомов. Бирок могу жерде курстар кымбат экен дегендерге айтмакчымын. Мен азыр 500 000 десе, ал 500 000 5 000 эле кабыл алып атам. Буюрса 500 000 эле төлөнөт. Кудайым берем десе бир күндө эле берип коет экен. Главное өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштеш керек экен. Мышлениени өзгөртүш керек экен да. Ошону айтмакчымын. Рахмат, ийгилик каалайм сизге. Сизде айымдар көп болсун. Рахмат, ыраазымын сизге. Трансформациядан баштап, аябай сонун ийгиликтерди жаратып, кантип эле миллион табасыңар Кыргызстанда дейт. Вот именно Кыргызстанда эле миллиондор бар экен. И причем это с нуля. Мен атам каза болуп, аябай депрессияга түшүп, бизнес ачып, 2 бизнестен банкрот болуп, анан кредитке батып калгам, акчам жок, депрессия, ошол жактан өзүмө мындай суруп чыктым десем болот. Ошол миллиондорду бүгүнкү күндө кандай жол менен таап атасыз? Ошонун жолун айтып берсеңиз, элдер таң калып атат, кантип 0дон, кантип таап атасыңар? Именно Wildberries'тен товар коюп сатып атасыңар да? Wildberries'тен marketplace Wildberries'тен соода кылабыз, товар киргизебиз, жүктөйбүз, сатабыз, ошентип эле. Россияга сатасыңар да? Дагы любой жакка, marketplace көп жактарга, кандай десем, Россия, Белоруссия, көп да ишибиз. Кайсы шалы? В общем, 5 мамлекетке. 5 мамлекетке ошол жактан товар койсоңор деле, ал жактан заказ беребиз, силер жүктөй бересиңер, каргодон, каргодон. Ошол. Биз ойлойбуз да, акча только Кыргызстанда акча жок, башка жакта бар депчи.
эгерде биздин бул жагыбыздагы көйгөйдү чечсек эле, биздин психологиялык именно ошол акча блокторун чечсек эле, анан жолдор өзүнөн өзү ачыла берет экен да. Мен ошого таң калам да. Себеби дегенде биз ойлойбуз азыр айтып атышпайбы, кантип эле Кыргызстандан миллион табасың депчи. Кыргызстанда отуруп алып эле дүйнөлүк онлайн бизнеске чыкканда ошол жактан товар заказ берип, товарды башка жакка сатып атасың ака. Кыргызстанга эмес да. Биз Кыргызстанда акча жок деп ойлонгон, ал такыр туура эмес да. Азыр мен сиздер менен дагы бир аябай сонун результаттар менен этегинде бөлүшөм. Ал өтө прям укмуш, уже алган результат. Ал эми Азиз айымга чоң результаттарды мен айта кетейин. Акча жок, кантип тапса болот деген айымдарга негизи эле баарын айтып кетмекмин да. Кыймылдасаң эле, действие кылсаң эле мүмкүнчүлүктөр өздөрүнө келе берет экен. Акча өзү эле келе берет экен, чын айтканда. Главное над собой работать, мышлениени өзгөртүш керек экен. Я это умею, я это могу, ал акчаны мен кармайм деп. Акча табыш жеп-жеңил экен, оңой экен. Да, психологиялык терең иштеп, блокторду алып, аракет кылып кыймылдаш. Да. Мүмкүнчүлүктөр өздөрү эле келип, акча табыш оңой эле болот. Булардын баардыгы реалдуу нерсе. Биз эч нерсени жок нерседен алган жокпуз да. Анткени биздин негизги максатыбыз сиздер менен экологично, калпайтпоо болгон чындыкты болгондой көрсөтүү.